Мирайда түрк сериалдарын көрүүдөн тажабайт. Апасы үй иштерин бүтүргөнчө күн сайын керебетинде жатып, тасмаларды көрүү менен алек болот. Сериалдар жакшы көрөт өзү негизи. Анан кийин өзүн окубаган үчүн окубай калды эми. Ручка кармай албайт. Кээде ашказан ооруп же бир жер ооруп калганда көтөрөйүн дейм да. Эми ооруп калса кыйналып кетет да, кээде жата бербейм. Кегизим жок деген артыма көтөрөйүн. Жок апа, көтөрбөң, белиңиз ооруп калат дейт. Жаңыл 3 балалуу жалгыз бой эне. Мирайда анын туң кызы. 19 жылдан бери тубаса майып төрөгөн Мирайда менен мектеп жашындагы 2 кызын жалгыз багып келет. Эч жерде иштебегени аз келгенсип ичкиликтен башы чыкпаган күйөөсү менен 3 жыл мурун ажырашкан. Майып кызын караган Айжаңыл 3 баласы менен көчөдө калабызбы деп коркуп турат. Анткени 1 жыл мурун чет элдик демөөрчүлөр акысын төлөп берген батиринин ижара мөөнөтү аяктады. Андан ары төлөөгө чамасы жетпейт. Ошон үчүн уят сыйытты жыйыштырып коюп, кызын арабага олтургузуп алып, көчөдө колунда бар адамдардан жардам сурап чыга баштады. Эл журт бар экен, жашап атабыз да. Эгер билбейм, ушу элим, ушу кыргыз элим, ушу Кыргызстанда жашаган элдердин баары аябай ыраазымын да. Ошолор болбосо мен эмне болот элем билбейм да. Эч нерсе кыла албайм, иштей албайм. Анан кийим кечелерди деле базарга барганда эми кийим жөн деле көйнөктөрдү деле эмелерди берип кое берет. Кээде вообще арзан кылып эле берип коет да. Мирайда апасы менен гана жакшы сүйлөшөт. Сырдашы да, көңүл көтөрөр адамы да апасы. 6 айлык кезинде шал оорусуна кабылган кызын апасы 1 мүнөттө кароосуз калтыра албайт. Оптимист кыз да, аябайчы эме дейт. Апа дейт, мен баягы кыжалып болом да, кээде мен да башымда черепное давление бар да. Башым катуу ооруп, эмаганда ыйлайт коштупчу. Эми Кудайдан тилейт да. Кудай апам оорубасын деп ыйлап, ошентип айтып анан кээде ошентип кыжалат боло берсем, апа, кыжалат болбоң, Кудай кааласа баары жакшы болот деп ушинтип постоянно сүйлөгөндө ошо Кудайды кошуп сүйлөйт да. Ден сакыт жакшы баладай болуп басып кетсең, мен экөөбүз алмашып калсак деле ыраазы болчумун Кудайга деп ошентип алам да. Айжаңыл майып кызы үчүн айына алган 3000 сомдук жөлөк пулду баарына жеткирүүгө аракет кылат. Ага кошумча акча табуу үчүн колөнөрчүлүк менен да алектенет. Бирок каражат тамак аштан артпай, батирге төлөй албайт. Кээде баягы үйүбүз жокту билет да. Апа ушинтип көчүп жүрөрүбүзбү деген сөздөрдү деле айтат кээдечи. Анан Кудай кааласа ушу үйдү сатып алайлы апа, ушу үй жакшы экен деп ушу квартираны жактырды да. Анан бул үйгө деле ушу 2015 декабрда көчүп келдик. Ошо доктор Томстун жардамы менен ошол киши аябай. То есть 15-жыл декабрдан 16 декабрга чейин төлөп берди 1 жылдык. Андан биягына өзүм эптеп аракет кылып. Мирайданы жонуна көтөрүп, эртелиге сейилдеткен апасы шарты бар, жер үйдө турсак деп кыялданат. 1-этаж бош керекчи, жер үй бош керек да, квартирабыздагычы. Ушу 1-этажда азыр ушу жерде жашап атабыз, бирок мына ушу 2-3 тепкичтен да ушундай кыйналып алып чыгам. Өзүм көтөрүп алып чыгам. Анан бул кызым чоңоюп калган үчүн күндө сейилдеп келишибиз керек. Акыркы жолу эми дагы кандай үйгө барабыз Кудай билет. Азырынча негизи жок үй. Базарда бардар адамдардан ырайым күткөн эне бала 1 саатча болуп батирге шашат. Анткени кыздары мектептен келгенче курсагын тойгузуу үчүн тамак аш даярдашы керек. Кыйналганда кээде ушинтип көрүп калат да адамдар, көрүшөт көчөдө жүргөнүздө. Кээделер мындай мага деле билгизбей акча берип кетип калышат да, билбей калам да, даже ким бергенин билбей калам. Жалал Абад облусунда ажырашкан үй бүлөнүн саны 9000ден ашык деп катталган жана 700дөн ашуун тирүүлөй жетим бала бар. Кыргызстан боюнча алимент төлөбөй качып жүргөн аталардын расмий саны 580 болсо, Жалал Абадтык аталардын саны 200дөн ашык.